мектептерге адамдар өздері жаңағы үстем жардам алып жатқаннан кейін мектептерге жардам ашып қойсақ деп сіздер ушуларга мектептетип булар эми барып алып базарга барып сатып кыйналгандан көрө мектептерге өткөзүп берген нерселерге оңураак болот да. Ал ошол убакыттын ичинде өзүнө дагы көбүрөөк чыгара алат. Жалал Абад шаарында 75 үй бүлө. Анан эмки жылы дагы биз азыр ошол санын көбөйтүү боюнча ошону караштырып атабыз. Анан сиз айткандай 100 миңден тышкары ошол РСК Айыл банк менен иш алып барып атабыз. Ошол социалдык келишимди аткарган, ийгиликтүү, жакшы алып барган ошол келишимдердин 100 миңден алган үстүнө 200 миңден дагы пайызы жок ошондой кредит берилсин деп азыр ошону сүйлөшүп атабыз. Себеби дегенде көп жерлерде дагы ошол маселе туулуп атат. Дагы жакшы өнүктүрөлүү ишкердигибизди ошого акча жетпей калып атат деп. Анан ошол себептен ушундай ишти караштырып атабыз. Мен быйыл жаңы алуучумун, ошо катышуучулардан жаңы. Ошол бизнес идеямды ушул ишке ашырайын деп, ушул иш менен баштадым. Өзүм кабыкчумун. Элдин талабына жараша ушул заказдарды баштадым. Анан ошол элдин талабына карап, ушул ишимди баштайын деп атам быйыл, Кудай кааласа.